Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eң биринчиден бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават жана дуалар. Чындыгында ата-эне жөнүндө сүйлөш бүгүнкү күндө мына биздин Скөлдөн дагы чоң болгон нерсени сүйлөгөндө сезиш керек ар бир инсан. Себеби ата-эне бул орду толгус нерсе. Жараткан Аллах Таала Кур'анда стаъизбилlah ва қада раббука алла таъбуду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Жараткан Аллах Таала бир гана өзүнө сыйынышты буйрат дагы ата-энеңиздерге жакшылык кылышты буйрат. Аллах Таала Кур'анда канча аяттарды келтирген болсо, ва бил валидайни ихсана деген аяттарды көп келтирет. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла депчи. Бирок эмне себептен Аллах Таала Кур'анда ата-энелерди балдарыңарды жакшы көргүлө деп айтпайт. Себеби мына ошол балдарга болгон сүйүүсүн Аллах Таала ата-эненин көкүрөгүнө табии нерсе бул, салып койгон фитра нерсеси. Дүйнөдө бир дагы ата-энени балким айта албайбыз. Баласы туура эмес нерсе кылып койсо, же болбосо келини менен бир урушуп талашып калган болсо, эки кудагы сүйлөшө турган болсо, эч качан бир келине тарта турган же күйөө баласынан тарта турган акыбалдар болсо дагы өтө аз. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын коргоонго аракет кылат экен. Табигый нерсе экен да. Ошол себептен бул ата-эне өтө улук нерсе. Пайгамбар алейхиссалам өтө бир мыкты хадис айткан: ата-эне жесең бейишиң, жесең тозогуң деп. Ошол себептен бул ата-энеге кызмат кылуу бул динибиздин эң чоң ибадаттардын бири. Жада калса жихадтан дагы чоң боло турган ибадаттардын бири. Пайгамбар алейхиссаламга бир адам келип: "Я Расулуллах, жихадка барышка уруксат бер" дегенде, ата-энең барбы дейт. Бар десе, ошол ата-энеңе кызмат кылганың бул сенин жихадың дейт. Демек ошол жихадтан дагы улуу болгон ибадат бул ата-энеге жакшылык кылуу экен.